Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер. Бул видеодо биз электрондук почта менен иштөөнү үйрөнөбүз. Биз өткөн сабакта сиздер менен Google'да аккаунтубузду түзгөнбүз. Мына бул жерде сиздердин Google аккаунтуңуздар турат. Ушул жерден почта дегенди бассак, биз өзүбүздүн Gmail почтабызга киребиз. Мына бул сиздердин Gmail почтаңыздар болот. Баарыңыздар билесиздер, почта аркылуу кандай жумуштарды аткарса болот. Почтанын кандай мүмкүнчүлүктөрү бар. Демек, бул почтанын жардамы менен биз бирөөлөргө кат жөнөтсөк болот. Ошол катка кошуп сүрөт, текстик файлдарды же презентацияларды же болбосо видеолорду жөнөтсөк болот. Бирок эсиңиздерде болсун, Gmail почтада 25 мегабайттан ашпаган гана көлөмдөгү файлдарды жөнөтүүгө болот. Ал эми андан ашык көлөмү чоң болгон файлдарды Google дискке жүктөп, андан кийин анын ссылкасын кетирүү керек. Анда эмесе бүгүн ушул Gmail почтанын жардамы менен биз бирөөгө кат жазып, ал катка жана жогоруда айткан сүрөт, текстик жана файлдарды, ошондой эле презентацияларды, видеолорду, видеонун ссылкасын жөнөтүүнү карап көрөлү. Азыр биз бул почтанын интерфейсин өзүңүздөр карап, таанышып чыксаңыздар болот. Мисалы үчүн, мынакей входящие, бул жерде ошол башка бирөөлөрдөн келген каттар ушул жерде сакталат. Андан кийин отправленные, сиз жөнөткөн каттар мына ушул папкада болот. Биз азыр жаңы ачкандыктан бул жерде эч кандай кат, бизге бул почтабызга кат келе элек. Мына Google гана ушул катты келген, муну ачып, таанышып көрсөңүздөр болот. Бул жерде ошол Google'дун мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө айтып түшүндүрүп берет. Кызыксаңыздар, ачып окусаңыздар болот. Азыр биз ушул почтадан кат жазып көрөлү. Написать дегенди басабыз. Кому деген жерге ошол жаза турчу адамдын электрондук адресин, ошол кесиптешиңиздин же окуучуңуздун электрондук адресин жазасыз. Мен азыр өзүмдүн башка почтама жазып көрөйүн. Мисалы үчүн ушундай кылып өзүңүздөр туура жазыш керек. Адрести туура жазыш керек. Gmail, мындан кийин точка, сөзсүз түрдө gmail.com болуп жазылат. Com дейин. Мынакей тема. Бул жерге ошол каттын темасын жөнөтүп койсоңуздар болот. Мисалы үчүн мен бул жерге электрондук почта деп коеюн. Болсо почта менен иштөө. Ушинтип жазып койсок болот. Кыргызча жазып коеюн. Электрондук почта менен иштөө. Ушундай тема коюп койдум. Эми ушул жерге эң биринчи, эң алгач ушул жерге эмнени жөнөтөсүз жазсаңыз болот. Бул жерге мисалы үчүн салам, саламатсызбы деп. Ушинтип өзүңүз катты жазасыз. Андан кийин буга сүрөттү жөнөтүш керек, сүрөттү жөнөтөлү. Ал үчүн мына жерде prikрепить файл деген бар. Ошону prikрепить файл деген кнопканы басабыз. Муну баскандан кийин менде азыр кайсыл жерден жүктөйм аны? Рабочий столду басып алайын. Андан кийин ушул жерде сүрөттөр бар болуш керек. Азыр ошол сүрөттү табайын. Жок, бул жерде жок экен. Мына жерде сүрөттөр бар экен. Ушунун ичинен бир сүрөт тандап коеюн. Мисалы үчүн могу сүрөттү деп коеюн. Мынакей сүрөт жүктөлүп атат. 50 килобайт экен. Мына ушинтип сүрөттү жүктөсөңүз болот. Андан сырткары ушул эле жерге мен эми
тексттик файл, Word'то жазылган тексттик файл жүктөйм. Prikrypted file деп кайра басам. Андан кийин ошол керек файлымды издеп табам. Мисалы үчүн онлайн сабактарын кантип уюштурса болот деген Word'то жазылган тексттик файлды ачып атам. Мынакей, бул да жүктөлүп атат. Жүктөлгөндөн кийин мондай көк болуп калат. Мына жүктөлдү. Эми ушуга эле кошуп мен бир презентация жүктөйм. Презентация, мисалы үчүн, моуну ала берейин. Майда өткөн теманын презентациясы экен. Производная показательные функции дейт. Ушуну белгилеп туруп, анан открыть дегенди басам. Мына жүктөлүп атат. Могу жерден көрүп турсаңыздар болот жүктөлүп атканын. Эми ушул файлыбызды отправить дейбиз. Мына письмо отправлено деп чыкты. Эми мен жаңы аккаунттан кирип, бул жерден жаңы жанагы өзүмдүн эски аккаунтума кирип көрөйүн. Мына мен азыр өзүмдүн жанагы жазган катымды ушул жерден көрөйүн. Ачылып атат. Мына бул жерде мен башка аккаунтума жөнөткөм. Мына мисалы үчүн жаңы Болотовна дегенден электрондук почта менен иштөө салам дейт. Мына жана айттым го, эгерде кат окулу элек болсо мындай болуп, кара болуп, жирный болуп турат да. Эгерде мондай болуп кара эмес, мындай эле кадимкидей эле жазылган болсо, анда бул ачылган. Мынакей жана соцсетиден 12 письмо келиптир, промоакция 16. Мына ушинтип мындай болуп келген каттар ушул жерде сакталып турат да, жанагы Facebook'тагы, Instagram дегенден келген каттар ушул жерде турат. Бул промоакциялар. Эми мына входящийде жанагы катты ачып көрөйүн. Эки жолу басам сол кнопкасы менен. Мынакей жанагы мен жүрөткөн сүрөт. Ушундай болуп келди. Муну могу жерден скачать деп өзүмө көчүрүп алсам болот. Берден назад кылып, эми жанагы онлайн сабактарын кантип уюштурса болот деген документ файл, тексттик файл. Муну дагы мына эки баскычты басып скачать деп өзүбүзгө көчүрүп алсак болот. Мынакей скачать десем, мына жерге көчүп калат. Кийинки дагы аткара турган ишибиз эми дагы кат жазып көрөлү. Дагы эле ошол өзүмдүн поштама мына бир жазгандан кийин бул жерге өзү чыгып калат, сакталып калат. Ошондо эле кайра басып койсоңуз болот. Бул жерде бир нече адамга кат кетирсе болот. 5-6 100 катышуучуга чейин кат кетире берсеңиз болот. Бул жерге дагы темасын жазып коебуз. Мисалы үчүн экинчи тапшырма деп коеюн. Мисалы эми биз презентация кетирип көрөлү. Мына жүктөлүп бүттү. Муну дагы отправить деп басып койсок, письмо отправлено деп кетти. Эми ушул жерде эми ссылканы, видеонун ссылкасын кантип кетиребиз, же болбосо видеону кантип кетиребиз. Написать дедим. Кайра эле дагы ошол өзүмдүн аңгыча которуп алайын, өзүмдүн поштама кетирем. Бул жерге мисалы үчүн 3-чү тапшырма деп коеюн. Жазбай койсок деле болот, бирок темасын жазып койгон жакшыраак. Эмне кат келгени сразу көрүнүп турат. Тапшырма деп туруп, эми мына ошол прикрепить файлы деген жанында ставить ссылку деп турат.
клавиатурадан Ctrl-K-ны бассак болот. Ctrl+K. Ушул ставить ссылку дегенди басабыз. Басып, мына жерден биз азыр YouTube'га кирип, YouTube'дан кандайдыр бир видеону жөнөтөлү. Мисалы үчүн, мына колледжге кантип тапшыруу керек, абитуриент эмне кылыш керек деген ссылка. Ушул ссылканы могу жерден ссылкасын көчүрүп алабыз. Ушул жерге мыштын сол кнопкасын алып келип туруп, кое бербестен, мындай кылып көккө коюп, кое бербестен тартып алабыз. Анан ушунун көктүн үстүнө туруп, оң жагын басабыз дагы копировать дейбиз. Деп, эми жанагы электрондук почтабызга келебиз. Мына үстүнөн басып койдум. Ушул жерге веб-адрес деген жерге коюп туруп, клавиатурадан Ctrl-V-ны басабыз, же болбосо мына курсор мигать этип аткан жерге келип туруп, мыштын оң жагын басып, вставить дегенди кайра сол кнопкасы менен басабыз. Вставить. Бул жерге болсо алып келип туруп, отражаемый текст дейт. Жанагы теманы жазып койсок болот. Мисалы үчүн колледждерге тапшыруу деп коелу. Колледждерге тапшыруу же онлайн тапшыруу деп коебуз дагы. Окей. Мынакей. Бул көк болуп калды. Ушул ссылка бул. Ушул ссылканы басса эле ал видео ачылат, азыр көрөбүз. Ушинтип туруп, муну отправить дейбиз. Мына письмо отправлено дейт. Эми мен берки почтамдан көрөйүн. Ал кантип келди. Входящийни басабыз. Мына экинчи тапшырма, жанагы презентациябыз. Мына жана жөнөткөн презентациябызды ачып атат азыр. Показательная функция. Мынтип мына презентациябызды бул жерден көчүрүп алсак болот. Мына скачать десек, компьютерге көчүп калат. Эми назад кылалы дагы, муну жаап, эми жанагы үчүнчү тапшырма, үчүнчү тапшырманы бастык. Мына видео келди, колледждерге тапшыруу. Бул жерге ошол видеонун YouTube'дагы сүрөтү көрүнүп калды. Ушул колледждерге тапшыруу дегенди бассак дагы ошол ачылат. Ушинтип бул жерден ал видеону дагы көрүп, өзүнө керек болсо, муну дагы көчүрүп алат. Колледждерге тапшыруу деген ссылканы басса дагы болот. Эми бул жерде дагы эмне мүмкүнчүлүктөр бар. Мындай смайликтерди койсо болот. Google дисктен дагы жүктөсө болот. Аны кийин өтөбүз. Бул жерде фото, ушул жерден дагы сүрөттү койсо дагы болот. Добавить фото деп туруп, выбрать файлы на устройстве десе болот. Же альбом, загрузка из интернета десе да болот. Интернеттен издеп туруп койсо да болот. Биз сүрөт жөнөттүк, бул жерден отмена кылып эле коелу. Ставить деп эле жанагыдай эле жөнөтө берет. Анан сырткары подпись, бул эми электронный подпистер. Конфиденциальный режим, бүгүнкүгө ушулар жетет. Ошону менен биз почта аркылуу сүрөт, текстик файл, презентация, видеолорду жөнөткөндү үйрөндүк. Барыңыздар эмки сабакка чейин аман эсен, ден соолукта болуңуздар.